Кудайды кабыл алганда бул башкача бир зат. Ал эч нерсеге муктаж эмес деп билебиз. Эч нерсеге муктаж эмес, ал каалаган нерсени кылып кое алат. Мисалы, ошол эле ааламды, космосту, жерди, ал эмес биздин жан дүйнөбүздү да ошол жараткан. Эми бул жерге келгенде сизге келген. Ооба, мен Кудайды ошондой деп кабыл алам. Анан кийин азыр Арстан Алай өзүн жаңы Кудаймын деп атат. Биз Кудайды жогоруда айткандай биз өзгөчө бир зат катары түшүнүп алганбыз. А сиз Вселенныйды айтып атасыз. Арстан Алай демек Вселенныйга муктаж болуп калат абы. Мисалы, сизден энергия алып деп аткандай. Түшүндүм сиздин суроону. Сиз же болбосо сиз мындай билимдүү адам, журналист адам, сиз илденген адам. Мен сизди лично сыртыңыздан сыйлайм. Сиздин түшүнүгүңүз туура. Кудай Алла дейли, мисалга Алла теңир, Бог, бул Вселенный эчтекеге муктаж эмес деп сүрөттөлөт. Кайсы бал китепте болсун, кайсы ыйык китептерде болсун. Ошол сыяктуу эле ошол мага отургандыктан, мисалга мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Кыргызга быйыл оорчулук болгондуктан, мисалга да кышты жоюп койдум. Мисалга. Мына мен Кудаймын да. Анткени эмнеге мен кышты жоя алам дегенде, Марстын энергиясы, керек болсо планеталардын энергиясы дагы бул Кудайга муктаж болот экен. Демек, Марстын энергиясында сиз башкарасыз. Мен керек болсо мынтип берилет, мен мындай шашып калдым, экөөбүз кечинде эле сүйлөшүп калдык да, китептерди ала келбей. Адамдан, ошол өскөн адамдан, күндөн адам энергия албай эле, күнгө ошол адам энергия берип коет деген жер бар да. Мен мисалга керек болсо ошо Марска, күнгө, абага энергия берип коем. Ошо асмандагы Бог, элестеткен Бог сыяктуу эле мен азыр берип коем. Ошол эч нерсеге муктаж болбогондуктан мен табият аркылуу адамзатты башкарып атам. Экономикасы менен кыйынсыны ошо Кудай, жерде Кудай болуп алганда алар башкарабыз адамзатты. Ошону мен экология менен вирус, куюн, булут жана башка менен башкарып атам. Ошондуктан кадимки эле баягы бул мисалга мен Кудайым деп чыкканда жердеги адамдар ар кандай кабыл алды, күлгөндө болду. Мен түшүнөм адамды. Историяда мындай болгон эмес жашоодочу. Ошон үчүн алтын доор деген аталган ошо экен да. Ошон үчүн адамдын гени жетилгенде аалам ролун аткарып калат. Мен эле Кудайым деп чыксам, эми орустардын да бирөөлөрүнүн билдирүүлөрүндө жүрөт. Мындай видеолорум кыскача мага бирөөлөр жөнөтүп калат. Пара стать богам деп, пара стать человек богам деп, уже мындай астрологдор, психологдор бир нерсени изилдеп баштады. Мунун күлкүсү жок. Анан алар Кудай болбойт. Алар бир мындай вселенный сыпатка өтөт да. Ангел деп коет, инопланетян деп коет. Ошо китепте берилгенде инопланетяндык деңгээлге. Же болбосо иностранецдей болуп калат деген сыяктуу бөлөк планетанын ээлерине окшоп калат адам деген түшүнүк да. Мына аягы. Өткөрүүчү болуп калат экен, орусча айтканда переходник болуп. Энергия өткөргүчкө өтүш керек, тело деп берилет. Эми экинчи буга чейинки ошол жоопторуңузда жанагы адамдын өлүмү, картаюусу жөнүндө сөз кылбадыкпы? Арстан Алай өлөбү? Арстан Алай өлбөйт. Арстан Алай телосы жашарып атканын мисалы мен өз башыман өтүп атам. Анан бул эмнеге андай болуп калат экен десем, керек болсо бутумда кичине көлчө бар эле, ошо да жоюлду, 1-2 жыл болуп калды. Анан эмнеге андай экен дегенде, көрсө бул энергияга адам мына тамакты эле почти ичпейм, бир түштө гана бир аз обед ичем, анан тамакты ичпейм да. Бир аз кымыз ичем, мындай аян катары кымыз алгам. Анан тамак ичпейм. Ичүү да токтойт экен да. Мындай ичип жөө, тамакты. Демек биздин баягы материалдык муктаждык сизде жок. Анан бул энергия киргенде өлбөстүк да пайда болот экен. Анан мен өзүмөн жашарууну сезип атам да. Мындай кол баштарымдын кадимки эле өспүрүм курактагыдай агарганын, жүзүмдүн чарчабастыгым. Анан эми бул жомок эмес, бул чындык.